Каракол айыл аймагына караган Арал айылындагы Каракол таза аймак муниципалдык ишканасында жалпы 24 айыл чарба техникасы бар. Дыйкандардан түшкөн суроо талаптарды өз убагында аткаруу максатында учурда жумушчулар тарабынан техникаларды оңдоо жана керектүү тетиктерин алуу иштери жүргүзүлүүдө. Комбайндан 5 бар, погрузчиктен 2, грейдерден 1 бар. Жарайдаган калган жарайдаган тракторлор, экскаватордон дагы 2 бар. Жерлерин айдап себүү башталган алдында турат, ошого даярдык көрүп атабыз азыр. Өткөн жылы 25 литр соляркасы 1 гектарга жарайдоо 1,5 миң сом акча болгон. Себүү 1000 сом болгон, 10 литр солярка болгон. Быйылкы жылы ошо дагы жалпы элдик чогулушта чечилет да баасы. Ал эми Шумкар Уя айыл өкмөтүнө караштуу Сасык булак айылында жайгашкан Шумкар сервис муниципалдык ишканасы өрөөндөгү эң ири техникалык чарба болуп эсептелет. Учурда бул жерде 37 айыл чарба техникалары бар. Чарба техникаларынын басымдуу бөлүгү жаңа абалда. Айрым буудай жана жүгөрү чапкан комбайндар былтыркы жылы гана алынып келинген. Жазгы талаа иштерин үзгүлтүккө учуратпоо үчүн бардык техникалар ремонттон өткөрүлгөн. 15 тракторыбыз бар, 5 комбайныбыз бар, жүгөрү чапкан 1 комбайныбыз бар, чөп чапкан 4 техникабыз бар. Техникалар абалы Кудай буйруса баарын жасап атабыз. Жазгы айдоо себүүгө дайын, Кудай буйруса. Анча-мынча эмелер бар, алардын баарын тендерге бергенбиз. Тендерге келсе, ал запчастарын эме кылабыз. Кудай буйруса баарын жазгы айдоо себүүгө уже дайынбыз. Былтыркы гектарын 800 сомдон 25 литр солярка менен айдаганбыз. Былтыр при айыл өкмөт болуп өкмөт каржылаган, быйыл болсо хозур расчет болгондугуна байланыштуу быйыл кичине баа көтөрүлөт болуш керек. Белгилей кетсек, аймактардагы муниципалдык чарба техникаларынын даярдыктарын жана абалын текшерүү боюнча атайын тапшырма бекитилген. Коюлган тапшырманы жеринде аткаруу максатында Талас облустук кооперациялоо, механизациялоо жана инновациялык технологиялар департаменти, Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы биргеликте текшерүү иштерин жүргүзүштү. Айыл чарба суу ресурстар министри Бакыт Эргешевич Төрөбаевдин тапшырмасынын негизинде бардык жерлерде айыл чарба техникаларын жазгы талаа жумуштарына даярдык мониторинг жүргүзүп карап чыгуу тапшырмасы берилген. Ошонун негизинде ушул областтагы бардык техникаларды мына биринчи азыр муниципалдык чарбалардагы техникаларды карап чыгып атабыз. Жалпы мына айыл чарба өнүктүрүү башкармалыктарынын менен биргеликте анан муниципалдык техникалардын азыркы бүгүнкү күндө даярдыгын көрүп атабыз. Буюрса бардыгы көпчүлүгү даяр абалда болуп атат. Анан мындан тышкары дагы жеке чарбаларга тийиштүү техникаларды да айылдарда кыдырып көрүп атабыз. Буюрса ушул бүгүнкү күндө 80%га жакынды ушу даяр болуп калыптыр. Шумкар Уя айыл өкмөтүндө 4000 гектар айдоо жерлери бар. Анын ичинен Шумкар сервис муниципалдык ишканасынын айыл чарба техникалары 2500 гектардан ашуун айдоо талааларын тейлейт. Сеймок Барманов, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас району.